Бешиктештин Темир Жамгырчиев сиздин иш бөлүмүңүз аркылуу Мен ал жерде жок элем, чынында жок элем. Биз пресс борбор жактан күтүп турган болчубуз. Мен кабинетинде жардамчы кыздарым болчу. Азыр эмне деп айтышты жардамчыларыңыз? Жардамчыларым ошо кабинетке кирди деп айткан. Анан кабинетке кирип, бир бизде иштеген дагы бир кыз менен кирип, биз сүйлөшүп алышыбыз керек дегенде мен кыздарым чыгып турган, бөлмөдөн чыгып турган. Анан биз ал маалда бир нече коллегалар менен 3-этажда пресс борбордун жанында, кийин ал Эмиль Жамгырчиевдин кабинетинин жанында турган болчубуз. Ошол азырынча ушуну айта алайм. Сиздин кабинетиңизден ары секирип чыгып кеткен деп атпайбы сыртка терезеден? Аны деле кыздарым билбеген, себеби комендант келип сураган. Комендант келип, ошол 2-этаждан бирөө секириптир дегенде, биз кыздар билбейм, бизде андай эч кандай ситуация болгон жок деп эле эшикти ачса, уже депутат жок болчу. Именно кандай секирди, ким секирди эч ким көргөн жок. Эми азыр ошол тергөө иштери болуп, жана тергөөчүлөр өзүнүн видеофиксация бир кандайдыр камерага түшкөндөрүнү көрсөтсө, анан бир толук айтыш мүмкүн да. Мен пока чындап мен ал жерде жок болчумун. Ошондо жардамчыларыңыз көргөнбү айнектер ачылып калганын? Айнектер ачылып калганын көрүшкөн. Ошол мүмкүнбү? Мындай бийикпи же мындай бир нерсе менен таянып Чындап мен түшүп кете билбейм, турган? мен өзүм азыр кабинетке деле кире элекмин. Ошол кечээ тергөөчүлөр менен келип көрүп, бар жоктой өздөрүнүн жумушун аткарып кетишти. Жанагындай биз кирбедик, кабинеттен кайра чыгып кеттик. Ошон үчүн азыркы учурда ушуну айтам, башка эч нерсе айта албайм. Азыр деле кабинетке кире элесиңерби? Жок, кабинетте жүрүшөт. Сизде тергөөчү Жок, өзүбүз сурап жанагындай иштер жүрдү. Эми ал мыйзам чегинде баары болду. Бир жаман көрүнүш жок, наоборот, баардыгын тактап айтып бергенибиз туура эле болот го. Ал кабинетке жалгыз кирген же тергөөчүлөр менен? Жок, кабинетке башка бир сотрудница менен кирген. Ошол. Азырынча фракцияда она работала у нас, да. А кабинет ваш не отвечает? Нет, вот мы вчера попросили, потом сказали, нет надобности. А вечером пришли следователи, там все уже проверили, все измерили, они свою работу провели. Поэтому на данный момент я только это могу сказать. Азыр эми башка маалыматтар барбы? Кабар Чындап алдыңыздарбы? маалымат жок. Биз деле маалымат күтөбүз. Эми азыр бул жерге келип, коргоо тараптарынан өздөрүнүн бир маалыматтарын, так маалыматтарын азыркы минутага чейин бир маалыматты айтса, анан бир кандайдыр себептер чыгат да, мен чындап билбейм. Алсын. Я звонила вчера, он не ответил. Вчера. Нет. Я дальше не знаю. Я даже не знала, что у него такие намерения будут, честно. Мен сурайм. Учу ошол Эмиль Жамгырчиев качып баратканда аны кармаганы келгенин айтып атышат. Негизи мыйзам боюнча жалпы жоопкерчиликтин уруксаты болгондон кийин кармайт да анан. Макулчулук алгандан кийин гана кармаганы болот. А так андай макулчулук берилет, палатага бул маселе келип, ал маалда еще комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгара элек болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эми азыр бүгүн кыйла нерсе билинип, кыйла жаңылыктар чыгат го, бир аз күтүп турайлы. Тергөөчүлөр тарабынан депутатта кандайдыр бир мыйзам бузуу же басым болду деп эсептебейсизби ошол окуядан кийин? Эми аны мен ал жерде жок элем, чындап мен билбейм. Потому что мен болгон нерсени айттым, көргөн нерсени айттым, а мен болбогон нерсени мен айта албайм.